Мен мына нике кыйганда эскертем. Биринчиден эркек киши адал тамак менен бак, аялыңды адал тамак менен бак. Аялдар бир нерсеге көңүл буруш керек никеден кийин. Биринчиси, бири-бириңиздердин айыңыздарды эч кимге айтпаңыздар. 2 жаш баш кошту. Эртеси күнү келин көрдүгө келет, аяштар келет, достор келет, курбулар келет. Анан айта баштайт, булар да мындай экен. Кайненем мындай экен. Келин мындай экен. Жигиттер, үйлөнгөн болсоңуз же эми үйлөнө турган болсоңуз, сиздин аялыңыз жөнүндө досторуңуз бир гана нерсени билсин. Баланча кыз ушунун аялы. Болду, андан бөлөк эч нерсе билбесин. Балдар отуруп алып аялы жөнүндө ар декени айтып досторуна. Аялдар дагы эч качан күйөөңүздүн айыбын бирөөгө айтпаңыз. Айып менде бар, ата-энемде бар, пайгамбардан бөлөк бардыгында айып бар. Ким мен айыпсызмын десе ал жаңылышат. Аллахтан бөлөк барын айыбы бар да. Демек айып бар, мында да бар, аялда да бар, мында да бар. Караңыздар. Айыпты жашырыңыз. Кой. Анан жакшылыгы бар да мунун. Мурзалыгы, аялдын жакшылыгы. Муну айтып, макстанып, сыймыктанып, кайсы жерге барсаңыз, жолдошуңуздун жакшылыгын айта бериңиз. Мына ушундай кылсаңыз, айыпты жашырсаңыз, жакшылыгын айтсаңыз, сиздердин душманыңыз жок деп эсептеңиз. Анан аяшың мындай экен деп айтып койдуңузбу? 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, анан ошол сөз өзүң башыңа келип таяк болуп дейт. Өзүң айтпадың беле? Аяш мындай эмес беле деп анан бир критикага каласыз. Ошон үчүн айыпты жашырыш керек, жакшылыкты ашырыш керек. Анан дагы бир нерсени айтам. Адамдын табияты бар го, мындай мүнөзү, негизги Аллах жараткан табияты эненин түйүлдүгүндө жатканда жасалат. Жанагындай адал тамак менен. Эгер адал арам эмне экенин билбей, күнөө экенин эмне экенин билбей кыла берсе, ушу сөзүмдү баштаганга чейин дагы бир окуя эсиме келип кетти. Бир бала чегирткелерди кармап ойной берет экен. Кечке чегиртке куйт талада. Анан бир күн сары чаян, жанагы скорпион бар го. Ошону ушундай кармайын деди дагы, колун тартты. Атасы карап турат, аксакал. Балам деди, ушуну кармаганыңда экинчи сен өмүрүңдө чегиртке кармабай калат элең дейт. Өлөт элең деген сөз да. Себеби ал бала чегирткеге көнүп калган да, чегирткеге көнүп калган чаяндагына окшош, аны кармап алайын деди да. Ошондой эле кичине күнөө, бул сүннөт экен, мустахаб экен, бул адеп экен, бул акыл экен, аны эми деп аткарбай коюп, күнөө кылып жасап жүрө берсе, макру деп кылып жасап жүрө берсе, бир күн арамга жолугат. Көнүп калган, жана күйрөнүп калган да. Бала чурка бар, можодон чурка барса токтото албайсың, кулап түшөт. Ошондой эле күнөөгө көнүп чурка бараткан адам арамдан дагы аны дагы аткарып кое берет. Акыры барып ширктин, куфурдун жарына келип калат. Өзүнү токтото албай калган адам. Ушунчалык көп күнөө кылгандыктан жүрөк карарат, ар бир күнөөгө бирден жүрөккө кара так түшөт. Карарып барып акыры тообо кылышка мүмкүнчүлүк болбой калат. Анан эмне болот? Ал түшүп кетет. Ошентип күнөөдөн сактаныш керек.